Балдар. 9 класс geometriya сабагы. Темабыз түз сызыктын теңдемеси. Аралыктан окутууну улантабыз. Силер менен математика мугалими Дайнур эже. Бүгүнкү сабакта түз сызыктын теңдемесин түзүү менен таанышасыңар. Түз сызыктын теңдемесинин айрым учурларын аныктайсыңар. Түз сызыктын теңдемесин түзүүгө карата маселелерди чыгарасыңар. Түз сызыктын теңдемеси координаталар тегиздигинде карайлы. А чекити, Б чекиттери берилди. Алар аркылуу түз сызык жүргүзөбүз. Табуу керек болот түз сызыктын теңдемесин. Чыгаруу үчүн А, Б, ОХ, ОY огуна параллель эмес деп алсак, анда алардын абсциссалары дагы x1, x2, y1, y2 параллель эмес болот. Анда бул жерде пайда болгон тик бурчтуу үч бурчтун тангенсин тапсак, жогорудагы катышка барабар. Экинчи учурда М чекитин алып туруп, анын координаталарын x, y деп алсак, анда анын ушул эле бурчтун тангенси дагы y минус y бирден x минус x бирге болгон катышына барабар. Эки барабардыктын онун сол жактары барабар болгондуктан оң жактарын дагы барабарлайбыз. Пропорцияны алдык. Бул пропорциядан төмөнкү барабардыкты алабыз. Бул жерден биз жыйнаштырып, белгилүү сандарды коэффициенттери менен белгилеп, төмөндөгүдөй түз сызыктын теңдемесин алабыз. Кашаларды ачкандан кийин y1, x2, x1, y2 дегендердин баары булар сандар. Азыр мисалда көрөбүз аны. Биринчи маселени карайлы. Эки чекит координаталары менен берилди. Табуу керек алардын теңдемесин. Чыгаруу үчүн маселенин шартын эске алабыз. А, Б чекиттеринен бирдей алыстыкта жаткан чекиттердин геометриялык ордунун теңдемесин түзгүлө деп шартында берилген. Ошон үчүн МА МБга барабар. Эки чекиттин ортосунда аралык координаталар менен берилсе, төмөнкү формула менен аныкталарын билебиз. Бул жерде дагы МА менен МБ барабар болгондуктан сол жактар барабар, оң жактарын барабарладык, квадратка көтөрдүк. Көтөргөндөн кийин анан төмөндөгү теңдемени алдык. Кашаларды ачабыз, окшош косулуучуларды жыйнайбыз. Сол жакка алып өтөбүз дагы 0го барабарлайбыз. Эгерде жалпы бөлүнүүчүсү болсо, ошого бөлүп коебуз. Бул жерде 2 бар экен, 2ге бөлдүк. Жообу 5x минус 7y минус 18 барабар 0 деген теңдеме экен. Дагы бир мисал маселени карап көрөлү. А жана Б чекиттери аркылуу өткөн түз сызыктын теңдемесин түзгүлө дейт. А, Б чекиттери берилди, табуу керек түз сызыктын теңдемесин. Карайлы. Бул жерде ордуна координаталарды коебуз. Формуланын ордуна эсептөөлөрдү жүргүзөбүз. Төмөндөгүдөй теңдемени алдык. Муну стандарттуу түргө алып келебиз. Дайыма x өзгөрмөсүнүн астын оң кылып алыш үчүн биз минус 1ге көбөйтүп жиберебиз. 4x плюс 15 y плюс 9 барабар 0 болду. Жообу түз сызыктын теңдемеси төмөнкүгө барабар экен. Дагы бир маселени карап көрөлү. X огун координаталар башталышынан 4 бирдик аралыкта кесип М чекит аркылуу өтүүчү түз сызыктын теңдемесин түзгүлө, чиймеде көрсөткүлө дейт. Маселенин канча чыгарылышы бар деген суроо экен. Координаталар тегиздигин алалы дагы, М чекитин алалы, табуу керек болот теңдемесин. М чекитин алсак, биз X огунда жаткан С чекитин да таап алат экенбиз. Анын абсциссасы 4, координатасы 0го барабар экен. Мына бардыгын жазып алдык. X1 8, Y1 5, X2 4, Y2 0. Мына түз сызык чиймеде чийип көрсөттүк. Чиймеде көрсөткүлө деген. Эми теңдемесин табабыз. Карайлы, ордуна сандарды койдук. X1, X2лердин ордуна.
кайсылашты көбөйтөбүз, кашаларды ачабыз. Жобу 5x минус 4y минус 20 барабар 0 болот экен. Мындай түз сызыктан канча болушу мүмкүн? Мунун канча чыгарылышы бар деп айтып атат да. X согунун координаталары башталышынан 4 бирдик аралыкта дейт. Демек 4 бирдик аралыкта болгондо биз багытына карата сол жактан дагы ошондой эле түз сызыкты сызып алып чыгарсак болот экен. Демек маселенин 2 чыгарылышы болот. Тапшырма. Биз бүгүн түз сызыктын теңдемесин өттүк. Үйдөн видео сабакты конт коюп көрүп, маселелерди жазып алабыз. Эки чектин арасындагы аралыкты табуунун формуласын кайталайсыңар. Окуу китебинин 168 бетиндеги 4 жана 7 маселелерди өз алдынча чыгарып көргүлө. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта болуңуз.